Assalamualaikum. Qandaysыңар, Ақсақалдар? Жақсыма десең жақсы. Саламат. Қандайсың? Жақсы десең жақсы. Насихатыңызбы? Аллаға шүкір. Саламат. Қандай жігіттер, жақсы ба? Спорт мектебінің директоры Чыңгыз. Сіз бе? Қандайсыз? Жақсы. Саламатсыздар. Так, нақы кімге қарайды? Нақыда сізге Барды бізге қарайды. Бірінші имаратта екі күрестің екі түрінен балалар машығады, еркін күрес. Нарқы зданияда болса бокс. Орталықта қайсы бокс бар, барба бар. Еркін күрес, бокс, қыздар күресі, футбол. Футболды қайыр түрі? Футбол Сломанбек стадионының қолында болады, анан ашылады. Футболмен қолдасар, ошол жерде Бұл жаңа шаһарлықтар, мына оның дейм. Шаардан райондон келишет. Молар не? Амунович, ошоdur. Футбол бар да? Бұл жерде біз сунуштағанбыз, баяғы бір боксерлер аз бияқта войниктер мен кастер чоғылады да, аша бір мат бөліп алған, үшкөч. Ошол боксерлерге бір зал құрып тұрған, бізде баяғы иш-шара мероприятие мелдеште өтіп тұрған бір тренировкадағы болса, мелдеште өтіп тұрған бір зал қылсақ дедіш. Ошонда баяғы Bir sıra көріп шығасың? Здание алды, 65 Қандайсыңдар? Жақсы. Құдай бағылдасыңар ма? Құдай бірсе жеңеміз бе? Урматтуу балдар, урматтуу спортсмендер, мына еме кезек сіздерге да келіп жетті, сіздердің залыңарға да келіп жетті. Құдай бұйырса, урматтуу президентimiz Садыр Нұрғожоевичтің тапшырмасы негізінде ушул олимпиадалық спорт мектебін толық бойдон капитальный ремонтын өткіземіз. Мақұл ма? Сіздерге бардық шарттар түземіз. Бардық шарттар түзіледі. Ешқандай сіздердің кемшілігіңіз жоқ болады. Мақұл ма? Сіздердің бір ғана тапшырмаңар болады. Бұл жақсы машығып, Қырғызстанымыздың, мамлекетіміздің желеген биік көтеріп, ар жерде Қырғызстанымыздың намысын қолдашыңар керек. Тура ба? Вот, ошоға ғана әрекет қылышыңар керек. Анан кейін спортсмен адам күштүү болады, денсаулығы чың болады, тартиптүү болушыңар керек. Уктуңар ба? Мына айрыкча жаш балдар, эми чоңойгондор өзүңөр билип калдыңар, туура ба? Мына жаш балдарды ошого үйрөткүлө керек. Жаштар мына кичинекей балдар, мына кара, Кыркач, канча жаштасың? Онда мына ушуга окшогон балдарды, мына ушундай жаш балдарды үйрөткүлө керек. Уктуңар ба? Күчтүү болсун, тартиптүү болгула деп, мамлекетти сүйгүлө, эл жерди сүйгүлө деп үйрөткүлө керек. Кудай кааласа мына тренерлер Каныбек Беркачиловсун. Каныбек мына көп жылдан бери тренер болуп иштеп келе жатасың. Эми ушу иштегениңердин акыбетин кайтып, Кудай кааласа мамлекет мындан ары силерди колдойт. Уктуңарбы? Мамлекет колдойт. Бүт бардык жерде мамлекет спортсмендерибизди колдоого азыр алып атат. Мурдагыдай спортсмен болуп алып туруп, анан жанагыдай уюшкан кылмыштуу топторго, ОПГларга, тияк-бияктарга кирип кетмей жок. Кимдир бирөө ушундай жаман иштерге, жаман илдеттерге, жаман балдарга, жанагы ууру кески бандиттерге кирип кете турган болсо, аларды биз мыйзам чегинде жазалайбыз. Уктуңарбы? Ошон үчүн силердин бир гана максатыңар күчтүү болгуладагы мамлекеттин туусун бийик көтөрүп, ар намысын колдогула. Макулбу? Коргогула. Давайте силерге ийгилик каалаймын, десолту болгула, калган иштердин баардыгын Кудай кааласа биз аткарабыз. Макулбу? Силер үчүн Ana, uçaş koyayınçı. Opa. Ana. Kana, gel. Sürüp uçuyoruz. Kana. Aa, çigitler. İyilik olsun ha.
Şustur eкен, Аларда эксменмен, эртеңменен кечинде баштайт. Кечинде чоңдук болот. Шаптар жоқ. Өзүнүн форма менен шарттарды саклаганбыз. Қалға жески бар ба? Популяризация болғанға қыздардан көріп. Қандайсың? Жақсы ма? Учраштар. Сұрақ кегіле. Қандай? Жақсы ма? Ой, қыздарым. Ой, молодец қыздарым. Ой, молодец қыздарым. Жақсы үйрен қылдасыңар ма? Жақсы үйрен қылдагын, а? Ал, игілік болсын. Бар шарттар түзі береміз. Балықты. Жақсы үйрен қылдың. Чоң рахмат, кандай кочоңуз балдар. Да. Эми бокс боюнча мындай кылабыз. Көп туруп койду. Так, мындай кылабыз. Муну бонусу бузабыз. Муну ол жерге сонун кылдырып отдельный боксерский специальный зал кылабыз. Хорошо? Жатақанасымен. Жатаканасымен. Питание. Специальный боксерский зал кылабыз. Комплекс. Бир эки ринг, эки жагы. Ортосуна жанакай зал тренировка кыла турган кылып. Ушул жерге Сборла, садный сбор өтөм. Кане, түшүндүңбү? Давай, срочный порядке проектти даярдагыла. Сиз болсо жерди өткүзүп бергиле. Мэрияга өткүзүп алгыла. Эмеден УУТдан. Макулбу? Бар колдоо менен ушул жасашыбыз керек. Машалла. Мунун баардыгын капитал ремонтун мен өзүм жасатып берем. 100%. Бул жерге боксер зал салдырып берем. Сону кылып. Эми сиздин милдетиңиз ушул спорт комплексин тегерегин гүлдөтүшүңүз керек. Бак дарактарды эгип, аллеяларды кылып, отургучтарды коюп, жаңыда барды. Мусоркаларды коюп, балдар ошолорду кылсак, анан балдар маданиятты үйрөнөт. Мусорду таштабайт, ошо урдага кыла турган болот. Жерге отурбайт, ошо сиденияга отура турган болот. Көлөкөлөрдү кылып, талдардын баарын кургагандарын кесип, жаңыларын эгип, анан мынерге, кадебек? Могул жерге, мунун ордуна воркаут зона кыласың. Могул жерге? Жаңы. Булар баарын алып таптыр, башкана воркаут зона кыласыңар. Воркаут зонага и баристерге да боло берет, и боксерлерге да боло. Жайында сыртта балдар. Всё. Хорошо, сүйлөштүк. Спортсмендер жайында. Всё, давайте. Алла разы болсун. Чоң бар жасайбыз. Муну бардыгын айтып коюп, ушу бойдо. Анан эмгек жылы кылабыз. Аркы жылы кылабыз эмес. Биз ушунун бардыгын эмгек жылы күзгө чейин бүтүшүбүз керек. Августка чейин. Туурабы? Срочный порядке жасап, убакыт керек да бизгечи. Убакытты алдырбашыбыз керек. Ар бир күн өтө кымбат. Акылбы? Ушуларды бүтүрүп алайлы, сону кылып женский мына эме бар экен, барба бар экен, классический барба бар, вольный барба бар, боксерлор бар, туурабы? Ушулардын баарын чогултуп алып иштейбиз. Анан балдар жакшылап тарбиялап. Агылбы? Балдардан аса эми азыр өзүңөр көрүп атасыңар, мурдагыдай эмес. Эч кандай бандитский группировкалар жок. Так, ОПГ деген жок, бар. Хулигандар жок, жана башкалар жок. Так, алардын баардыгын биз мыйзам чегинде чара көрүп жок кылдык. Балдарды жакшылап тарбиялаш керек. Патриоттуулукка үндөп. Сону кылып. Макул имандуулукка иншалла. Тарбиялык саттарды турабыз. Ошо сону караш керек. Балдарды эмеле кылбай, спортивный жактан тарбиялабай, духовный жактан да тарбиялаш керек.
духовный, моральный жақтан тарбиялаш керек. Хорошо? Ошо тренерлердин силердин ишиге да ийгилик каалайсыздар. Аллаша сүйүлгөнүңүз. Рахмат келиңизге. Рахмат. Рахмат, тынч болуңуздар. Бул жердин директору сиз. мен. Бокс боюнча силер. Сиз. Бизде бокс отделениеде 5 машыктыруучу иштейт. Азимов Ахмат агай, эстердин спорт чебери, Искендер Орозматов, Кыргызстан спорт чебери, Автандил Азимбаев азыр ишкерде машыктыртат. Сагынбаев Улан, Марат Шамаматов. Мамадыр Исмаил Олимпиада бар. Мамадыр бар келди, эми. Кече баягы Асан Жанышев Асан болсо дүйнөнүн чемпиону болду. Кече бронзовый призер. Кече бронзовый болду. Эми ошо Олимпиада даярданышат. Кийинки Олимпиада. Боксерлорду да катырат. Бокстан бизде чемпион Азия бар. Кыргызстанда единственный Мурадин Туркменбек болду. Малышкадан чемпион Азия. Азыр эмнеди караш, жаңадан моундай эмелер тигип, анча-мынча дарактар эскирип калган дарактарды алып, ордо жаңалар тигип, о дарактар эми эскирип, акыбалды оңдош кыйын. Мону алып, ордон соңунан красный спортсмендерге беребиз. Бүгүндө бокстан чемпионат мира өттү. Олордон бери. Олордон бери. Бурчатка, солчатка, моордон бери. Полностью жаңалап чыгыш керек. Сол моолордун баарын алыш керек. Моолорду алып туруп башынан куруш керек. Моо болбойт. Олордун баарын алыш керек. Кебетес келишип калыпчы. Азыр мына окуучубуз Мирде бүгүн кече күн бир бой өттү. Азыр Мирде машык. Ома, эки бала кетти биздин мектептен. Аякта мушташ ачат. Камчек Кыдыршаевич келип, мына биздин спортсмендер менен жолугуп, алар менен саламдашып, аларга ушундай жакшы шарттар түзүп беребиз деп, ошо залдын капиталдык ремонтун бүт баарын өзү алып бере турган болду. Бокс залды, күрөш залды, ошондой эле бул жака жаңы спорт комплекс дагы салып бере турган болду. Биз абдан кубанычтабыз. Көптөн күткөн ушу иш-чара болчу. Мына көрдүңүздөр, спорт залыбыз ушу 1969-жылы курулуп, 75-жылы ишке берилген. Бүгүнкү күндө мына оңдоп түзөөгө муктаж болуп турганбыз. Абдан жакшы болду. Биз дагы сүйүнүп турабыз. Айрыкча ушу жаш балдарга, спортчуларга жакшы шарттар түзүлө турган болду. Жаш спортчуларга болсо Камчек Кыдыршаевичтин бир эле тапшырмасы болду. Только машыгып, жакшы ийгиликтерди жаратып, ошо кыргыз мамлекетинин желегин эл аралык деңгээлде, дүйнөлүк деңгээлде желбирете беришин ошо тапшырманы берди. Ал эми Камчек Кыдыршаевич болсо бүт бул жерде кандай шарт керек болсо спортчуларга бардык шарттарды жаратып бере турган болуп, ошондой иш-чара болуп, азыр эле мына узаттык. Качан башталды? Жакын арада деди го. Ошо жакын арада башталат экен Кудай. Кийинки жылдын күзүнө чейин бүтүш керек деди.